Урматтуу катталуучулар, салам бардыңыздарга. Бүгүн 19 май 2021 жыл күнгө шаршемби. Кара Суу шаарындамын. Бүгүн сиздердин суроолор боюнча бир нече видеолорду тартып кетем. Урматтуу катталуучулар, алдын ала кечирим сурайм. Себеби видеолорду орус тилинде тартканга туура келип атат. Каналга пайдалуу болот деген үмүттө орусча сүйлөп жүктөгөнгө аракет кылып жатам. Туура түшүнүңүздөр. Орус тилин бардыңыздар түшүнөсүздөр, себеби мектептерде окугансыздар. Бул жерде сиздер түшүнбөй кала турган татаал сөздөр жок. Баларын кыргызча көтөрүп турам. Балары гана айтылат. Туура түшүнүңүздөр. Мен азыр вокзалда, Кара Суунун вокзалындамын. Бул жерден кайсы күнү кайсы регионго мындай груздар кетет, билгенче кетели. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бул жерде кайсы күнү жөнөйсүздөр, каяка? Ишке кетебиз, Кудайдын куттуу күнү ишке. Кудайдын куттуу күнү кетесиздер. Биринчи күндөн? Биринчи күндөн базар күнгө чейин. Видео? Тартып атам видео. Элге керектүү видеолорду. Биринчи күндөн базар күнгө. Биринчи күнү иштебейт го. Биринчи, бешинчи күнү сиз Кудайдын куттуу күнү кетет деп атасыз. Эми биринчи базар күнүнүн бешинчи күндөрү жолдун нар жагынан бул жерге киргизбейт, санитарный дем болот ошо. Биринчи күнү, Биринчи күнү пятница күндөрү. Калган күндөрү ошо жерде кадимкидей жумушубуз улант беребиз. Ошо бешинчи күндөрү, понедельник күндөрү иштесе жакшы болмок. Жакшы болмок, э? Понедельник күнү ошто деле санитарный ден ошто деле иштебейт. Бешинчи күнү? Бешинчи күндөрү мына жерде санитарный дем болот. Ошо 2 күн болот да, э? 12 ошо жумага чейин иштетип койсо жакшы болмок да. Жумага чейин иштетип койсо? Андан кийин адамдар иштерин кыла берет эле, байкеңге. Жума күнү иштешине мен деле каршы эмесмин да. Каршы, ошо жума күндөрү иштетип койсо адамдар келип мына камера нарак беректарга товарлар түшүп кичине кыйналат да адамдарчы. Бекер эле нарак камера карап апарат, кайра эртеси апарат. Буарагерчилик көп болот да. Базар пятница жума күнү түшкө чейин иштесе керек. Жума күнү иштебей атат да. Такыр иштебей атат, э? Иштебей атат. Иштеп атат эми. Себеби санденби же жума намазбы? Ошону жакшы түшүнбөйбүз да. Ошо жума күндөрү негедир энергилерге базар иштеп, базар ачканга уруксат жок да. Базар тарабынан келип товарын алып кирет, кайра эле кетет. Даже эме эртеси күнгө товар даярлагандарга эми уруксат бербейт да. Алып киргиле, жапкыла, болду, кеткиле дейт да. Башты жок эсептүү да. Келебиз, же өзүбүздүн айлыгыбызды албайбыз, же эме албайбыз. Мына кредити бар шопурлар көп да, ошо 5-чи күндөрү даже айлыгын ала алышпай кетишет да. Себеби акча топтолбой калат ошо күндөрү. Эң жакшы мурун Союз малында 5-чи күнү эң базар кызыган, жакшы базар болчу да. Бул кредити бар шопурлар ошо күнү кыйналышат да. 5-чи күндөргө туура келип калат да, кээ бир күндөрчө. Мен 2 жол кабар болдум ушундай. 5-чи күнү келем, айлыгымды албай калам. Айластан бирөөдөн карыз болобу же эмес, срогу 1-2 күн өтүп кетип ошондой болуп калат да. Сизден башкасы дагы барбы? Бар. Чакырсаңыз сүйлөп коюшсун камерага. Балдар камерага сүйлөштөн уялып атышат. Өзүңүз сүйлөп коюңуз. Ошол жума күндөрү иштесе кичине бизге жеңилдик болот эле. Жума күнү, понедельник күнү постоянно санитарный дем болуп келет. Эми мына жума күнүн иштетип берсе жакшы болот. Жума күнү иштесе жакшы болмок. Урматтуу Базарком, ким Базарком? Манас деген Манас аке угуп атсаңыз,
ушул проблеманы чечип бериңиз. Бул жерде көпчүлүк шоферлор кредит төлөйт экен. Келип калсак айлыгыбызды ала албай калабыз. Айлыктарын ала албай калышат экен. Төлөш керек болсо 1-2 күнгө узарып кетет ушундай болот. Ал жакта кийин кредит алышка минус болот ушундай. Ушул жерлери сал эме болот да. Да. А так бар жагы жакшы эле Кудай кааласа. Эгер көрсөңүз, Манасаке, ушул көйгөйдү чечип бериңиз. Шоферлор баары суранып атышат сизден.